Ар бир жалтыраган нерсе алтын болбогону сыяктуу, ар бир карарган нерсе көмүр эмес. Балким сиз бүгүн тоготпостон, урмат кылбастан, сыйлабастан жаман мамиле кылган адамыңыз, бул мусорчу экен, бул тазалоочу экен, бул арзыбаган иште иштейт экен, бул ушул дворник экен, бул болмушко деп тоготпой мамиле кылган адамыңыз, балким Аллахтын алдында сизден кадыры баркы бийик болушу мүмкүн. Сизде жок амал ал адамда болушу мүмкүн. Сиз кылбаган ишти ал адам кылып аткан болушу мүмкүн. Ошондуктан ар бир адамды, ар бир жолуккан адамды кызыр деп билгин деген бекеринен айтылган эмес. Алым устаздар, динге кызмат кылгандар, булар ар дайым адамдарга жакшылык каалайт. Устаздар, иман исламга кызмат кылгандар, кандай алтын адамдар, алар менен баалашып, барды келди кылып, катташып, алардан илим үйрөнгөн, бул эң жакшы адамдардын сыпатынан. Bir alım şeyh жолдо барат экен, кой кайтарып, кой багып жүргөн бир жигитке көз түшөт экен. Ал жигитке жакындап барып, бир Аллахтын динин эскертейин, Кудайды таанытайын, балким бул динден алыс болушу мүмкүн деп жаныга барат. Алдыга жакындап барып, жигитке карап, сен Раббыңды таныйсыңбы дейт. Жигит ооба. Кантип таныдың Раббыңды? Ушул койлорум аркылуу таныдым дейт. Кантип таныдың? Менин 100 коюм бар. 100 коюмду өзүнүн убагында кородон чыгарамын, өзүнүн убагында кайра алып келип камаймын, карышкылардан сактаймын, иттеримди караймын, иттерим жардам берет, койлорума керектүү учурда суу берем, керектүү учурда от берем, керектүү учурда жайлоого алып чыгам, кайра алып келем. Айтор, ушул 100 эле коюм, болгону 100 коюм бир тарбиячыга, бир кароолчуга муктаж. Түшүнөсүңөрбү? Бир кароолчуга ушул 100 эле коюм муктаж. А ушундай кең ааламды, ушундай чоң планеталарды, ушундай чоң адамдарды, ушундай чоң акылдын ээлери болгон адамдарды жараткан жаратуучусу болуш керек. Ушундай чоң адамдарды, ушундай чоң ааламдагы адамдардын бир тарбиячысы болуш керек, кароолчусу болуш керек. Ушул койлорду мен караганым сыяктуу дейт да. Мындай жоопту күтпөгөн алымдагын таң калып жигитке дагы суроолорду беришти баштайт. Сен Раббыңды кантип элестетесиң дейт. Эмнеге окшотосуң дейт. Мен эч нерсеге окшотпойм. Эмнеге эч нерсеге окшошпостукту кантип билдиң? Ушул койлорум аркылуу билдим. Кантип? Койлорум күн сайын бири-бирин карайт. Жеп жаткан отторун карайт, ичип жаткан сууларын карайт, айланып чөйрөсүн карайт. Бирок эч качан мени ойлобойт, бул тарбиячым деп, бул менин кароолчум, бул менин шефим деп эч качан ойлобойт. Элестеттиңиздер, эч качан ойлобойт бул койлор. Биз дагы ушул жерде шайткенбиз, ушул аламда шайткенбиз, өзүбүз сыяктуу махлуктарга окшотушубуз мүмкүн. Бирок Аллахтын өзүн эч качан элестете албайбыз дейт. Акылыбыз дагы жетпейт дейт да. Алым таң калып, сизден сабак ала турган адам экенсиз. Биз сизге сабак берейли деп келсек, сиз бизге сабак берип койдуңуз, бизге акыл насаат айтыңыз десе, баягы жигит, илимди эч качан байлык үчүн үйрөнбөңүз. Илимди акыретте Аллахтын ыраазычылыгы үчүн үйрөнүңүз. Эгерде динди байлыкка жетүү үчүн, бийликке жетүү үчүн үйрөнсөңүз, дүйнөңүздө акыретиңиз дагы өлөт. А эгер Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн үйрөнсөңүз, дүйнө акыретиңиз гүл болот, дүйнө акыретке ээ болосуз дейт да. Чындыгында биринчи сабак бул окуядан эмне сабак болду? Ар бир көрүнгөн адамдын ар бир адамга жакшы мамиледе болушубуз керек. Ар бир адамга жолуккан ар бир адамга жакшы мамиледе болуш. Эмне үчүн? Эмне үчүн жакшы мамиледе болушубуз керек? Себеби биз аны тааныбайбыз. Жан дүйнөсүн билбейбиз, жүрөгүн билбейбиз. Аны танымагандыгыбыз үчүн ар бир адамга жакшы мамиледе болушубуз керек. Балким Аллахтын алдында анын даражасы өтө бийик болушу мүмкүн. Сиз курбаган нерселерди куруп койгон болушу мүмкүн. Аны бул дүйнөдө үйү болбошу мүмкүн, бейишке менмин деген сарайларды куруп койгон болушу мүмкүн. Ошондуктан жолубуздан ким жолуксун, ал адамга жакшы мамиле кылайлы, себеби аны биз тааныбайбыз, аны биз билбейбиз. Билбегенибиз үчүн жакшы мамиледе болушубуз керек. Экинчиден, эң чоң ала турган сабак илим үйрөнүшүбүз керек экен. Илимди кандай ниет менен? Бүгүн көпчүлүк адамдар балким ниети туура эмес коюп алган болушу мүмкүн.
акчага жетем, жакшы байлыкка жетем. Билим алганда дагы англис тилин үйрөнүп переводчик болуп көп акча табамын, Англияга барып көп акча иштеймин, зарплатам көп болот деп ниет койбош керек. Политехти бүтсөм электрик болсом мындай айлыктарда иштеймин, же Америкага барып окусам мындай зарплатага иштеймин, айтишник болсом мындай акчага иштеймин деп ниет койбош керек. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Аллах эмне дейт бул иште? Аллахтын ыраазычылыгына жетемби? Кандай кылсам Аллахтын ыраазычылыгына жетем? Ошондой максатты коюп туруп, ар бир илимди Аллахтын ыраазычылыгы үчүн үйрөнгөнүбүз бизге пайда экен. Акыретибизге, дүйнөбүзгө. Анан үчүнчүдөн сабак урматтуу мусулман бир тууган, бул жигитти карасаңыз ой жүгүртүүчүнү ошол койлордон эле Раббысын тааныптыр. Ошол койлор аркылуу ааламды тааныптыр. Биз дагы көзгө көрүнүп жаткан өзүбүздү баалуулуктарыбызды, өзүбүздө бар нерселер аркылуу Аллахты таанышыбыз керек, ой жүгүртүшүбүз керек. Бул жөндөн-жөн болуп калган жок. Алдыбызга бир рызкы келсе, бир стакан суу келип калса, же бир кичине будай келип калса, бул жөндөн-жөн келип калган жок. Бир нан келсе, нан дагы өзүнөн келип калган жок. Өзүнөн өзү келбейт эч нерсе. Өзүнөн өзү болуп калбайт эч нерсе. Будайды эле алсаңыз жөнөкөй, бир будай даны түшөт жерге, ага дыйкандар суу себет, башка кылат, жерин чабат, будайын уруктугун себет, ал өсүп чыгат, өнүп чыгат. Ага канчалаган эмгектер, канчалаган убакыттар кетет. Канчалаган дарылар кетет, канчалаган эмгектер дыйкандардын пешене терилдери кетет. Аны будайды алып келет, тегирменчи un кылат, унду алып барат, анын нанчын нан жабып, аны кийин бирөөлөр алып келип сиздин алдыңызга коет, аны сиз жейсиз. Бул жеген нерсебизди жакшы нерсеге алкылышыбыз керек. Айтайын дегеним, бүгүн өгүздөй жеп туруп, букадай күнөө кылба дегеним. Өгүздөй жеп, шайтандай күнөө кылба. Жалкообек болбо. Ошол жеген нерсеңи жараша жумуш кыл. Актагын жегениңди дегени. Жегениңди актагын. Жөн эле жеп чыгарар болуп, жеп чыгара турган заводко айланып калба сен. Сен ар бир нерсенин кадырын бир ой жүгүрт. Бул жөндөн-жөн келип калган жок. Ушуну жеп алып туруп мен эмне кыламын деп ойлон сен. Ушунун күчү менен мен эмне кыламын? Урулук кыламбы, күнөө кыламбы, зына кыламбы, же ушуну жеп алып бир жакшы иш кыламбы? Сооп иш кыламбы, келечегим үчүн аракет кыламбы, үй бүлөм үчүн аракет кыламбы? Ошону ойлонуп туруп сабак алышыбыз керек экен. Албетте бул окуя 3 сабакты берип койду. Жыйынтык өзүңүздөрдөн.